Salam balдар. Бүгүн силер менен кой баласы козу жөнүндө сөз болмокчу. Анда жакын келип, козу жана кой жөнүндө маалымат билгиңер келсе, жакын келип олтургула. Дептерчилериңерди алып, жазгыла. Кой баласы козу. Эмне экен балдар? Койдун баласы козу. Bir жаш козу күрпөң деп аталат. Bir жаш козу күрпөң деп аталат. Ал эми 2 жаш козу токту деп аталат. 2 жаш козу токту. Козу 2 жашка чыкса, биз аны токту деп атайбыз. 3 жаштагысын дагы токту деп атайбыз. Ал эми 4 жаш ургач кой соолук деп аталат. Ал эми 4 жаш ургач кой соолук деп аталат. Эркеги бычылбаса, 1 жашты ирик деп атайбыз. Ирик. Эркеги бычылса, 1 жаш ирик деп аталат. Ал эми эркеги бычылбаган, аны кочкор деп атайбыз. Ал эми эркеги бычылбаса, аны кочкор деп атайбыз. Ал эми куйруктуу койдун сорту кисар деп аталат. Бир топ маалыматтарды билдиңерби? Ушул маалыматтарды ушул приложенияларга жүктөп коем. YouTube'дан сабактарымды көрсөңөр болот. Ар түрдүү темада сабактарды жүктөп койгом. Анда силерге тапшырма. Бул макалды окуп көргүлөчү. Элин эр болбойт, үйүрүн ат болбос. Кана макалды эстейличи. Чекиттердин ордуна сөз коебуз. Элин эр болбойт, үйүрүн ат болбос. Кайсы сөздү койсок, макал туура болот. Элин сагынбас, эр болбойт, үйүрүн сагынбас, ат болбойт. Көрдүңөр балдар? Бир макалды үйрөнүп алдыңар. Сиздер менен Максужеке болду. Бар болуңуздар, тынч болуңуздар. Кийинки сабакта жолугушканча.